Анан жакында эле сиздин кесиптешиңиз Жусуп Коргонбай уулу ушу парламенттин трибунасында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке бир катар сын пикирлерди айткан болчу да. Буга чейин деле ушундай жагдайлар болгон болчу. Анан депутаттарга карата ушундай бир сын пикирлер айтылганда дароо чара көрүлүп атат дагы, министрлердин мындай бир калкалоо, аябоо маанайы сезилип атат да. Сиз кандай баа бересиз ушуга? Бул жерде мындай да, маалыматты бергенден кийин ар бир маалымат негизи подтверждение болуш керек да. Аны азыр караш керек. Канчалык бул чын, канчалык эмоцияга берилген маалымат болуп калды. Чын болсо анда действительно УКМК иштерди козгош керек болот да. Бирок биз азыр же документтерди алган жокпуз. Сөз болуп бул жерде да презентацияны көрдүк, бирок презентацияда бир топ эле каталар болгон да. Ошон үчүн мен коллегага бааны бербейм, бирок чынында мындай документтер болсо аны жарыя кылыш керек, аны керек болсо сизге бериш керек, мына коомчулукка тараткыла деп. Андай документтер болсо бизге бериш керек. Азырынча пока документтерди мен даже коргобойм, любой министрин коргобойм, бирок документтер жок. Өзү ушул именно саламаттык сактоо министрлигине Жусуп Коргонбай уулу маселе көтөргөндө ушул маселе боюнча депутаттык группа дайындалган. Ушул группа изилдеп болгон фактыларды карагандан кийин мунун бардыгы тийиштүү органдарга жөнөтүлөт. Ага чейин сиз айтып кеткендей көп учурларда биз деле мисалы депутаттардын жумушу эмнеде? Биз деген элдин үнүн ушул өкмөткө жеткиришибиз керек. Жеткиргенде жагышы мүмкүн, жакпашы мүмкүн, бирок биз айтып аткан нерсе бул ойлоп тапкан жокпуз да. Анан сөзсүз түрдө туура кабыл алышы керек. Ошол жактан сиз туура айтасыз, көп учурларда мындай тоготпой койгон күндөр да болот. Бирок ал буга чейин да болгон. Анан тилекке каршы ушул биз ар бир айтылган маселе чечилсе, менин оюмча балким коррупция да азыраак болмок, анан министрлер да жакшыраак иштемек. Мындай болуп атат да, бүгүн президент эң бийик кызматкер. Президент өзүнүн өкмөтүнү бизге урдурбай атат, сөз тийгизбей атат. Ичибизде кайнап атат. Бизди алдап аткан министрлерди көрүп атабыз. Бизге жалган сүйлөгөндөрдү көрүп атабыз. Ошону кызматтан алган каалыбыз жетпей атат. Ошондуктан кичине мүмкүнчүлүк болсо биз чыгарабыз сөзүбүздү. Бул Алымкадыр Бейшеналиевке арналган сөздөр. Мен ойлоп атам, бекерден чыккан эмес. Президент деле айтпадыбы, эгерде бир катасы кетсе, кызматтан кетет деп айтты. Катасы жеке менин көз карашым боюнча бар. Кадр саясаты боюнча, анан кийин чарбалык иште бир аз неразборчивый болуп, мисалы үчүн алтын балалыкты атасы заказчик болуп, баласы аткаруучу болгон, өздөрүнө өзү жетиштүү да. Калган квартира башчысы мен эчтеке албайм. Эми комиссия азыр карап чыксын. Бирок негизи мен мына 5-жыл депутат мындай комиссия түзгөн эмеспиз. Бир министр жөнүндө комиссия түзбөйт. Биз тапшырма берип, башкы прокурор текшерип чыгыш керек да. Комиссия түзүп көрөбүз го. Карап биз ал айткан фактыларды изилдеп чыгарчы. Эми мен бул жерде бул боюнча бизде өзүңүздөр билесиз, чоң коомдо дагы, жогорку кеңеште дагы ойлорду жаратты. Ал боюнча жогорку кеңештин токтому чыгып, ар бир фракциядан бирден өкүлдөр кирип, депутаттык комиссия түзүлгөн. Азыр Астанала бирдемен айтканга эртерээк дейм, бирок аткаруу бийлиги менен анан кийин жогорку кеңештин ортосунда мыйзам чыгаруучу бирден бир органдын ортосунда кандайдыр бир тартышуу деле жок бул жерде. Бул эми мүмкүн жекече го дейм да. Жекече жана болуп калышы да мүмкүн. Бирок мына өзүңүздөр деле азыр башкы прокурордун отчетун окуп атасыздар. 4 депутаттын үстүнөн кылмыш иши козголду деп атат. 20га жакын депутатыбыз 2,5 жылдын ичинде өзүнүн ишмердүүлүгүн бул жерде токтотуп кетти. Бул жерде жогорку кеңештин депутаттарынын үстүнөн дагы мыйзам иштеп атат. Буга чейин президентибиз айткан, мыйзамдын астында бардыгы тең деп. Жогорку кеңештин депутаты болобу, кабинеттин өкүлү, министр болобу, бардыгы жоопко тең тартылыш керек, жооп бериш керек. Негизи эми орозонун күндөрү ошондой болбой турган эле жакшы эле. Эми орозо деген кечирише турган, жүрөктөр тазалай турган, урушкандар табыша турган, таарынышкандар жараша турган эле учурда. Ошол мезгилде мындай катуу айтыштар болуп кетти. Бирок
эми айткан адам кайерден алды аны да мен билбейм, бирок жооп берген адам эмне негизде жооп берип атат муну да билбейм. Кыргызда бир сөз бар, шамал болсо чөптүн башы кыймылдабайт депчи. Эми ушунча айтылгандан кийин бул дүйнөдө бар практика ал өзүнүн ак экендигин, так экендигин, таза экендигин бир далилдеп койгону жакшы да. Бул бир, экинчиден буга мындай чечим кабыл ала турган бийиктеги инстанциялар дагы маани бериш керек, мамлекет башчысы дагычы. Ли Куан Ю ошондой болгон да, мисалы өзүнүн досу жөнүндө бир жаман пикирлер айтылганда кабыл албай койгон экен. А дегенде сен тазаланып кел, андан кийин кабыл алайын. Азыр сен кабыл алынсаң, анан тазалансаң, элде журтта башка пикир болуп калат депчи. Анан чындыгында балким иштеп аткандыр, жакшы жактарын деле көрө билишибиз керек, бирок эмнегедир мындай кадр саясатында өтө эле чекеден эле алып кетти да, алмаштыра баштады, ала баштады. Анан менин оюма келген, эмнеге мынчалык кабыл болуп атат, бүт эле кадрлар жаман беле, мурдагы министр койгон депчи. Ошол жактарды мен ойлонуп аткам, бирок мына черный министр анан кийин тиги менен мындай байланышы бар экен, Дубайда мындай байланыш, аны жөнүндө кабарым жок. Мен билбей туруп бирөөнүн күнөөсүн мойнуна алгым келбейт.